Так, бисмилля. Тондар, ассаламу алейкум. Буюрса, бүгүн 30 декабрь, 12 ай, 24 жыл. Биз буюрса айылга жөнөдүк. То есть бүгүн 31 экен, тондар. Бизден алсабай биз менен бирге болуңуздар. Буюрса, Jeep Wrangler Rubicon. Буну буюрса айылга барып, эми атайын сиздерге тест-драйв тартабыз. Ушул машина боюнча өтө комментарий, отзывтар көп, мактаган кишилер көп. Буюрса азыр мен сырты боюнча бир катар көргөзүп коеюн сиздерге. Анан дальше жаман бийик экен. Так, ушул машина. Унанан күндүзү дагы бир катар жинаа кылабыз, обзор кылабыз. Запаска ордунда, арткы көрүнүшү. Буюрса даяр болсоңуздар, экранга жакыныраак келип алыңыздар. Бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда, бисмилля. 95-тен полный бак куяйынчы, канча кирет экен. Так, баллонун размери эле кандай болуп калат? Эки жүз сексен бешке 70-17, 285-ке 70-17. Терезеси да, мына терезелер да полностью алынат да, кыскасы. Алтымыш 8 литр. Опа. Алтымыш 8 литр кирди. Мен да. Бисмилла. Полный бак болуп тур. Так. Нарыздар келди окшойт, а? Парок болбоса болбойт экен. Өтө бит. Кошмак музго. Нерде менен классташ досторум. Сашка, эшикти ач. Алейкум ассалам. Ашы мен досум болот, досум болайын. Аты Сахат. Бой канча метр? Жакшы. 2 метр. Жакшы. Иштер бала чака тынчпы? Кудайга шүгүр. Балдар чоңойтабы? Дегенде. Yo, кеттикпи? Эч ким жокпу? Баллондор. Баллондор зыңк досум. Төртөө өтөңбү? Бирдей. Газ полный. Газ полный.
Қарды қараңыздар. Тоғашмының нар жағы қар жоқ. Беркі жағын өтсек уже ондай қар. Так. Бұл жаққа уборный құрып қойып тұр. Алла разы болсын. Соның қылып. Анан машина бойынша машина қысқасы тұғындар. Вообще бомба екен да. Бұны бұйырса айлығы барғанда аңға, дөңгө, тоғташқа айдап көрөбүз бұйырса. Мощный екен. Мұны летний вариант қылып айдайды. Мұны потолокторы, крышалары полностью чечилет. Мұны ешіктер, лобойлар. Қысқасы мұны темірі өз еле қалады да. Шындай. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеттік бұйырса. Жеравалдың Тоқтоғыл тарауы. Өте қар өте қалың. 20 сантиметр жөнелі бар. Бер жағы 20 сантиметр. Аза бізге ғо білінбейді. Жеңіл машинелер өйде дағы, ылды дағы. Ақырын түші отады. Париж деп қояды. Жерде чайханалар бар. Шашпай кетті ауыз бұйырса. Кереметті қараңыздар. Тегерек жеттің аппақ қар болғанда дағы толы жерде. Алдыңда досың машинесі менен. Сен машинеңде семьяң, бала чақаң. Бақыт бар ба? Қараңыздаршы. Қолды чачып жүреді. Алабел. Қырғызстанда ең биік таулардың бірі деңіз деңгейінен 3700 метр биіктікте. Алабелден, Тоғашудан дағы биік, шул Алабел. Бірақ бұл жақта жақсы іште отады. Деу қызматкерлері. Чашчусын чачып, қарды ерітіп, мұзды ерітіп, сүрчүсін сүріп. Так, мен азыр Алабелге чейін жолда келатып нені байқадым. Эми буга чейин жолда көп жүрөбүз да. Анан чакчаңдап айдаган правый руль, оң рулду Абхазия, Армения номериндеги Toyota Alphard, Step-Wagon, ушул сыяктуу машинелер жок эселе. Бирөөнү да көрөлөйт мен. Азыр ушул корейский карнивалдар мен ушу Алабелге жеткенче бир 20-30 карнивалды кезиктирдим, ары бери өтүп аткан. Анан ошолор менен уже такси кыла баштаптыр. Анан 4 орундуу Sonata New-Race, Kia K5-тер. В основном ошол машинелерди кезиктирип атам. Айтайын дегеним, мен оюмда, жеке оюм бул жанагы Абхазия, Армения номерлерини жок кылуу, оң рулду такси, оң рулду Step-Wagon, Toyota Alphard деги эле оң рулду 7 орундуу унааларды таксиден алуу бул туура эле көрүнүш.
ошолор мисалы ушундай карда дагы ушундай кооптуу жерлерде повороттордо анан тегиз жерлерде түз жерлерде 120-130 менен алгон алып кырсыкка учураган эми көрүп эле атабыз баягы соц тармактардан стептин ичинде 5 өлүптүр анан 7 жарадар экен анан дагы паланча пустанча деген баягы жагымсыз кабарларды көрүп эле жүрөбүз анан буюрса эми бул жагы эми эгер жаңы жылдан кийин таксиден ала турган болсо бул закон күчүнө кирет болуш керек. Азыр ито правилдар жок, мен бир дагы машинени көрбөй атам. Кичине болсо дагы баягы жолдо болгон кырсыктар азаят деген ойдобуз. Азыр көрүп атасыздар, мынакей бүт корейский унаалар. Себи жок КамАЗдар кечирип кой, туруп эле калыптыр. Монтип септерин тагып атат. Мен кичине бир нерсе шаң-шуң кылып алайлы. Наконец-то чыктык буюрса. Каракөл. Каракөл. Кофе деп коет бул жерде. Кофе дегенде баары билет. Ар бир өткөн шопурлар ушул жерге токтойт. Биз да курсакка кичине шаң-шуң кылып алайлы, анан дальше кеттик. Досторум сурап коеюн кандай келатат. Сашка, чо там досум? Кандай болот? Пут ооруп калбадыбы? Нормально. Сен путуңду эле тартып бериптин досум. Баш биякта. Бир нерсе жеп алайлы, Жумуртка. Бир нерсе жеп алайлы уже. Ооба. Кичине мындай эле нерсе. Жумуртка. Тиги жалап атам. Же мындай эле алып алабызбы? Кичине жеп алат, көпөсүн жеп алат. Ичинен эле. Машина кандай экен досум? Машина жакшы, пока нормально жатабыз. Так, газың канча калды? Жарымдан түшүптүр, а? Жалапка жетем болду. Бишкектен толтургансың, а? Кандай экен машина? Айтчы. Машина жакшы. Трассага. Үч объем по-любому жакшы экен да. Досум местасы до конца жаткырба. Осы деген уже до конца жетиптир, а? Кеттик, жүргүлө, бир нерсе жайлан да. Ох, могу жерде 5 компрессор турат го. Азыр Жалал-Абадка келдик. Бул кечетен бери бир туугандарыбыз жазып аткан, продажада машина бар болчу деп. Ошону тартып чыгарып бериңчи деп сурагандан азыр бияка буруп атат. Kia Kasem экен. Так, тарттык. Аркы өткөтүп алайлы. Кругойду билесиздер. Азыр бул жерден курсак койгузабыз. Машинаны өчүрүп коелу. Ооо. Ана жака айдап койчу. Айдап кой. Машина өтө чаң болуп калды. Өзү бул машинеге өзү негизи таза жүргөн жарашпайт экен да. Муну айдагандар баары эле ошентет. Бул машинеге таза жүргөн жарашпайт дейт. Бирок машинечи туугандар мындай айгыр экен да. Бирок бар го. Бардыгыбызга ушундай машинелер насип кылсын, ушундай машинелерге аракет кылайлы туугандар. Анан дүйнөнү
жүрөккө киргизип албайлы. Болгону бул темир эми. Бирок жакшыны жакшы деш керек. Ошол кетип турсак деп узайлы. Буюрса. Өчүрүп кой. Канчага бензин куйдуң? Анда 2000 koydum. Анында 2000 Шумен до конца жетесиң. Баткенден бир толтуруп алабыз да. Мен Баткенге чейин жетерлик түшпөй алайын. Мен азыр Бишкектен 5000 куйганмын, азыр дагы 3,5 В общем 8,5. 8,5 болот. Бул 6000 бензин менен элекке жетет экен да 1000 километрге. Ошондо 6000 бөлөбүз 70 сомдон. Ошондо 1000 километрге канча бензин кеткени чыгат. Ата 2 объем турбо. Автомат коробка. Айгыр экен да, бул башка эч нерсе деп айтып болбойт. Мына жорго десең бир аз баягындай сылыгыраак угулуп калат да. Айгыр экен, айгыр. Мына могу жерде седан. Седандан айгыр. Aygır 3 abi yok, gaz ekin, aygır ekin. Bunun даже замокторуга чейин. Замогуга чейин эме экен да. Тынчтап койсо болот. Карын жокпу? Капкара болуп калды. Азыр жанагы жаңы ачылган платный жолго келдик. Вообще теп-тегиз. Бул жерде бүт безопасность боюнча техникалары турат. Азыр ошто машиналерди жуугузайлы. Жугуз, э? Баткенде жугайлы, э? Баткенде мойка барбы? Бош керекпи самойкалар айыптар? Само эмес, мындай эле мойкага жуугузабыз. На платный жол буюрса. А, сыртын жуугузуп эле алайлы, жакшылап эле. Экөө тең капкара машина, аппак болуп калды го. Азыр жолду байкайбыз буюрса. Кеттик. Айдачы досум. Азыр жолдун тегиздигин байкап көрөбүз. Азыр 130га чейин басып көрдүк, эч нерсе билинбейт. Жолго канча төлөдүңөр деген ошол суроо кызыктуу болсо керек. 200 сом экен. Бир жеңил автоунаа үчүн 200 сом берип өтөт экенсиздер. Так, акыркы заправкабыз буюрса, онда жетип келдик. Буягы канча калды? Буюрса оштон машинаны бир аз жууп тазалап алдык. А то кебетесин көрдүңүздөр эле. Негизинен машина ушундай. Так. Бул жагы 1 сааттык жол калды. 1 сааттык жол калды. Сертификат номерди кайра тагып койдук. 1 сааттык жол калды, ал жагыга буюрса акырын айдап жетип алабыз. Чо там болду? Гранжик. Багы Баткен Актурпактын күрөчү деп базарлардан аласыздарбы? Мына ушул айыл, ушу Актурпак деген айыл. Күрүчтүн мекени ушул айыл. Кадамжайдан Лейлек Камчаткага чейин жол теп-тегиз ушундай.
жарым болуптур. Так, азыр мен жана акыркы заправкадан өзүм заправка кылып ал жерден көрсө досум заправка кыла албай калган экен. Себеби жанагы заправканын эмеси заправка кылган. Жанагысы иштебей калган экен. Анан Баткен центрге кирбей эле кетейин дедик эле. Ала жок, киргенге туура келди. Анан бул жакта газ өтө кеңири. Өзүңүздөр билесиздер, бул жакта баткендиктер, лейлек тарапка өткөндөр, акыркы ушул заправкадан заправка кыласыздар. Бул жерде Кызыл Петролиум, бул жакта партнер нефть бар, Газпром. Так. Туугандар, буюрса барыңыздар, ниет кылып коюңуздар, ушундай машинеден бир-бирден алып айдайлы. Мында мен айылга барганда конкретно тест-драйв кылып көрөм. Машина бирок мага жакты. Өтө жакты машина. Буну любой кыргызстандык, любой кыргыз айдап көрсө жактырып калат машинанычы. Буюрса барыңыздарга ушундай машиналер насип кылсын. Барыңыздарга ушундай машиналерди айдаганга Аллахым өзү мүмкүнчүлүк берсин, туугандар. Айылды сагындым, айылга эртерээк барып. Айылдын абасы кандай таза. Бишкек иш го, ишта дем алып жүрдүк. Биздин мамлекеттеги өнүккөн мамлекеттердин катарында болсо, аны үчүн ар бирибиз оңолууну өзүбүздөн башташыбыз керек да. Азыр досум наркы заправкага кирип кетти, азыр келсе Баткен ичи менен Центральный көчөсү ушул. Баткен ичине кирет да бул көчө. Түз кирип барат. Центр жакта жаңы жылда болуп атса керек. Так, саат канча болду? Саат ровно 12 болуптур да. Ровно 12. Мен дагы кичине жаңы жылдык неме кылып, мындай свитер кийип алгам, жемпер кийип алгам. Дордойдон алдым эсче. Так, азыр досум келсе, кеттик анан. Баткендин центри круговой. Все, бол, досым. Малиста боласың мында? Все, хорошо. Слушай, досым. Жакшы сал. Кандай жеттиң а? Мощныйбы? Чарчабадыңбы? Чарчадың енді. Чарчабай болу. Иә. Чарчайсың да. Досым, жакшы сал. Болуптур. Жакшы салгыла. Айшнеге салмай. Кандай саламат. Бол, досым. Калпса тойго барабыз. Болду, өткүлө досым. Еш, а? Кешіме? Ha. Бесіздіге тек кетпей жасап отырыз. Жоқ, бұл ал кетпейді. Кетпейді ал бұл. Қызматымызды айтамыз. Ал өте өрлі. Қызматым қош келді. Бізді қош келдіңіз. Так, бұйырса туғандар, лейлекке кірдік. Ушыл жер арка. Бұл жағы Баткен району, бұл жағы уже Лейлек району. Онес болып тұрат. Салға бар. Болып тұрдасым, Майлы. жақсы етіп алға. Көршіңіз ана ма? О, ертең жолға ауыз ғой. Мына Махмуд, Еркин, мына Норыз алдымда келді. Көтермеге бірінші жетті де? Көтермеге бірінші кірді мына. Давай, досым, сүйлөшөбүз. Так. В общем, туғандар, ушун менен жыйынтыктайбыз. Барыңыздардан Алла разы болсун.
Буюрса кийинки видеолорубуз айылда. Айылдагы жашоо, машина боюнча тест-драйв, анын баарын кийинки видеолордон көрө аласыздар. Каналга подписаться болуп, коңгурочону басып коюңуздар. Мына жер билимсизден өтө тик да. Мына жерден илгери мен атам трактору түшүп чыкчу эле. Көрдүңүздөр да бийиктигин. Камера жакшы жеткире албайт экен азыр. Бир-эки жолу айдадым. Буюрса кийинки чыгарылыштарда жалаң тест-драйв Jeep Wrangler 2019 2 объем турбо бензин. 4WD 2.8 кыскасы жол тандабасы. Ушундай тоо таштарга ыңгайлуу машина.